Отырған жерибизден эле сүйлөйлүк десек, микрофонубуздун батареясы отуруп калыптыр. Аны ушерге чыгып алып эле айтайын. Эми урматтуу замандаштар, бүгүнкү жыйынга келип, бардыгыңар өз пикирлериңерди, сунуштарыңарды айтканыңыздарга чоң рахмат. Бүгүнкү силердин айткан кошумчаларыңарды, сөздөрүңөрдү угуп отуруп, биз ыраазы болуп отурабыз, биз туура жолдо бараткан окшойбуз деп. Анан бул жерде көп сөздөр болуп атат. Мисалы, шайлоодо азыр ар бир округтан шайланып барсын деген сөздөр чыгып атат. Ар бир нерсеге реалдуу баа береличи. Бул шайлоодо округтан шайлоо болот дегенди унуткула. Эгерде биз чындап эле ушул демократияны калыбына келтирип, Кыргыз Республикасын биз каалагандай кылабыз дей турган болсок, ушул шайлоодо бүгүнкү бийликтин эрежеси менен ойноого туура келет. Бул факт. Мындан чыга албайбыз. Мен ошон үчүн баарыңарды айттым. Эгер андай боло турган болсо, давайте биз баарыбыз биргелик дагы бир муштун болуп чыгалы деген сөз мына ушундан болуп атат. Мына ошондо гана чыгып алабыз. Бүгүн биз талап коюп атабыз, бул конституциялык реформага чыгаралык деп. Бүгүн президент конституциялык реформага барууга кечигип калды. Кеч. Анткени себеби конституциялык реформаны жасаш үчүн чоң документти даярдаш керек. Бул долбоор даярдаш керек, конституциянын долбоорун. Аны эл менен кеңешиш керек. Эл бийликтин ээси болсо. Аны талкууга өткөрүш керек. Кеминде 1 жыл ойлонуш керек. Ал убакыт жок. Ошондуктан бул киши азыр убакытты өткөрүп жиберди. Эгерде 18-жылы биз сунуш кылган убакытта баштаса, бүгүн мындай болбойт эле окуя. Система иштеп калат болчу өзүнчө. Анан эми азыр эгерде ушул эми реформа жаса деп талапты кое турган болсок, бүгүнкү чимкирик парламенттин жашоосун дагы улантып, биз буларга жардам берген болуп калабыз. Бул туура болбойт. Менин көз карашымда. Эми анан резолюциянын долбоору баарыңыздарга таратылып берилген. Кой туруңуз азыр. Ал жерде 7-5 пункт деген эле башка болуп калды. Калгандары бар текст бирдей эле. Азыр айтабыз да. Эгерде капа болбосоңуздар, ушул сиздерге таратылган резолюциянын долбоорун негиз кылып алсак болобу? Болот. Ошого макулсуңар, анда добуш берип койсоңуздар. Түшүргүлө каршы? Жок экен. Калыс? Жок. Бир добуштан кабыл алынды. Эми алымча кошумчалар боюнча. Тиги кошумчалар кийин даярдалганда бизде урматтуу жыйындын катышуучулары 7 пункттан турган кабыл алынган. Ал жерде 5-чи болуп киргизилген Кумтөр чатагы боюнча соттолгон Жапаровду мыйзамдарды туура колдонуу менен камактан чыгаруу талап кылынсын деген. Анан 2-чи жыйындын катышуучулары бардык мекенчил күчтөрдү Кыргызстандын элин замандын талаптарына ылайык ынтымакка жана бирүүгө чакырат деген 2 пункт менен кошумча болгон. Андан сырткары азыр дагы сунуштар түшүп атат. Жерден Мекенчил партиясынан Осмон Алипканович киргизип атат. Бул 5-чи пунктту тиги редакциялык тартипте башкача карап чыгуу жөнүндө. Андан кийин жана өзүңүздөр уктуңуздар, Иманкулов сунуш кылды эми боюнча. Коронавирус боюнча, андан сырткары бул азыркы өкмөттү кетирип, техникалык өкмөт түзүүнү президентке сунуш кылуу жөнүндө. Андан сырткары дагы көптөгөн сунуштарды угуп отуруп, мен момундай деген сунуш киргизейин деп атам. Мекенчил партиясынын 2-мартта жалпы митингге чыгуу демилгеси колдоого алынсын деген пункт менен толуктайлы. Анан ушул жана башка толуктоолорду ушул президиумга тапшырып, ушуну редакциялык негизде жана кээ бир маанисин 2 болуп калбас үчүн ошону тактап туруп, анан кийин чыгарып, ушу 2 күндүн ичинде президентке, өкмөткө жеткирсин деген сунушту менен кошо ушуну кабыл алсак болобу деп турам. Парламентке дагы.
Анда егер ушуга макул болсоңуздар, анда добуш берип койсоңуздар анда. Рахмат, түшүнүңүздөр. Ким каршы? Каршы жок. Ким калыс? Калыс да жок. Кабыл алынды резолюция. Урматтуу замандаштар, бүгүн ошо келип койгонуңуздарга жана убактыңыздарды бөлгөнүңүздөргө, ушул биздин ар кандай сөзүбүздү угуп, чыдап, ушу маанилүү чечим кабыл алып бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Баарыңар ден соолукта болуңуздар. Саламатта туруңуздар.